Alhamdulillahi вассалату вассаламу аля расулиллах ва аля алихи ва сахбихи ажмаин. Азыркы заманда айрыкча ушу соц тармагы өнүгүп катуу тарап аткан убакта элдердин ушу такталбаган, аныкталбаган, жалган же ушак болгон кабарларды бөлүшүп бири-бирине таратуулары жөнөкөй көрүнүшкө айланып баратат. Мына ушундай кабарлардын чын төгүнүн аныктоо үчүн жана алардан кантип сактануу жөнүндө кыскача баяндама жасай кетели. Албетте ар бир мусулман бир нерсени укканда же окуганда ошону тактап, аныктап билүүсү өтө зарыл. Антпесе көптөгөн адамдар диндеги өкүмдү билбестиктен же болбосо бир наадандыктын себебинен шашылыш түрдө кайсы бир кабарды уккан болсо, ошол чынбы, туурабы, туура эмеспи аныктабай туруп таратып жиберишет. Бул мусулмандын адебине эч качан туура келбейт. Албетте мындай кабарлар жалпы жонунан айта турган болсок, динге байланыштуулары бар, жана ошо жалпы коомчулукка, жалпы элге, мамлекетке жана жеке адамга байланыштуу кабарлар. Мына азыр ушундай технология өнүгүп, ар бир адамдын колунда, кара дебей, жаш дебей, аял дебей, эркек дебей, ар биринин колунда телефон бар же компьютер бар. Анан ошол жерден булагы билинбеген, аты жөнү анык жазылбаган көптөгөн кабарлар таралып жүрөт. Мунун баарын биз эми кантип аныктап, кантип билип, кантип сактанабыз? Биринчиден динге байланыштуу жагын карап өтөлү. Эгерде биздин телефонубузга же биздин поштабызга ошо динге байланыштуу макала, улабы же башка бир нерсе келген болсо, ошону биз жакшылап аныктап билишибиз керек. Мисалы, Куранга байланыштуу бир өкүм же бир маалымат келди дейли. Куранда ушундай аят бар экен, аяттын мааниси Алла Таала ушундай дептир деп бизге жазуу түрүндө келсе, сөзсүз түрдө биз токтолуп, ошону ким тарап атат, биринчи аты жөнү барбы, ошо жазган адамдын. Экинчиден, ошо Курандын булагы, Курандын аяты, сүрөнүн аты жазылганбы деп карап такташыбыз керек. Туура которулганбы, ошо аятка чечмелөө берилгенби же берилген эмеспи деп өзүбүз биле албасак, билген адамдардан барып сурап такташыбыз керек. Анткени бул Алла Тааланын сөзү, бул Куран. Анткени көптөгөн адамдар бар, билбестен эле, илим албастан эле Алла Таала мындай дептир, Алла Таала бул жерде арам кылыптыр, тиги жерде адал кылыптыр деп оозуна келген нерсени сүйлөп, Алла Тааланын атынан жалган сөздөрү сүйлөй беришет. Бул өтө коркунучтуу. Ошол себептен ар бир адам өзүнүн динин сактоо максатында этият үчүн такташ керек. Айрыкча жана аты жөнү жазылбаган булактан келген болсо. Өзү билбесе, жогоруда айткандай, анда биле турган адамдарга жөнөтүп, ошондон тактап алыш керек. Бул Куранга байланыштуу. Экинчиден, пайгамбарыбыз хадисине байланыштуу көптөгөн таратуулар, чакырыктар келет. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам мындай деп хадис айтыптыр, мындай деп ибадатты үйрөткөн экен, кимде ким мындай намаз окуган болсо, же болсо кимде мындай зикир кылган болсо, мынча сооп берилет экен, бул ушул иштин жакшы жери бар экен деп көптөгөн чакырыктар келет. Мына жакын арада эле ушул тараган вируска байланыштуу, коронавирусуна байланыштуу мындай деген бир чакырык жүрөт. Кимде ким ошо тамак жээрин алдында туздан ооз тийип, андан кийин тамак жеп бүткөндөн кийин дагы туз менен бүтүргөн болсо, коронавирустан сактайт экен, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтыптыр деп аныкталбаган алсыз хадиске таянышып, ушундай нерсени таратып жүрүшөт. Жана ошондой эле мына жакын арада эле бир аялдын түшүнө кириптир, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Куран китепти ачсаңар, Бакара сүрөсүнөн менин кирпигим бар, ошону кайнатып ичсеңер силерге оор жукпайт деп дагы бир жалган маалыматты таратып жүрүшөт. Мына ошого окшогон нерселерди биз эмне аныкташыбыз керек, такташыбыз керек. Бизге ушундай кабар келүү менен эле, ушундай турбайбы деп эле элдерге таратпашыбыз керек. Мына ошол айрыкча жанагы аялдын түшүнө кирген окуяны элдер эмоция менен кабыл алышып, кээ бирөөсү үндөрүн жаздырышып, мына мен китепти ачтым, чын эле Куранды ачтым, чын эле кирип бар экен деп, кээ бирөөсү аны ыйлап, сезимдерге берилип, мына элдин жүрөгүн тартышып, ушундай катуу таратышты. Албетте, билимсиз адам, наадан адам мындай нерселерге жеңил ишенет. Билимдүү адамдар, окуп билген адамдар мындай нерсеге эч качан ишенип, эмоцияларына алдырышпайт алар. Алар биринчи тактайт. Өздөрү тактай албаса билгендерден сурайт. Анан ошентип, бул чынбы, жалганбы аныктап алышат. Ошондуктан бизге дагы ар бир мусулманга ушундай бир кабар келген болсо, шак токтолуп, ошол хадис айтылып аткан болсо, ушул хадис кайсы булакта келген экен, кайсы хадис жыйнаганда келген, ким риваят кылган, туура хадиспи, туура эмес хадиспи деп аныктап,
билген адамдан сурап такташыбыз керек. Жанагындай түштөр болуп аткан болсо, бул түш эмне жөнүндө айтып атат. Анткени түштөргө ишенүү такай эле ишенүү боло бербейт. Анткени жеке түштөр болот, жалпы түштөр болот. Эми адамдын өзүнө жеке бир түш кире турган болсо, өзүнүн жашоосуна байланыштуу. Балким туура болушу ыктымал. Бирок да жана жалпы элге тиешелүү болгон нерселерди айтып, шариатка байланыштуу өкүмдөрдү чыгарып, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам мындай деп айтты, тигиндей деп буйруду, ушундай кылсаңар мындай болот деп айтты деп, же бул адал деди, арам деди деген болсо, мунун баары тең жалган. Анткени пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам динди толук жеткирип бизге даярдап берип кеткен. Куран толук түшүрүлгөн. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам сүннөттөрүн толук айтып, андан кийин келген алымдар ошо сүннөттү, пайгамбарыбыздын осуяттарын баардыгын чогултуп, туурасын туура деп, туура эмесин туура эмес деп аныктап, бөлүп китеп жүзүнө түшүрүп коюшкан. Муну издеп, таап, окуп билген эле адам жетишпей турат. Ошондуктан ушундай нерселерди биз эмне кылышыбыз керек? Илимдүүлөргө кайрылып, тактап алышыбыз керек. Анткени бул хадис илими өтө жогорку илимдердин бири, балким мусулмандар сыймыктана турган өтө бир чоң илимдин бири. Анткени ар бир эле хадис кабыл алына бербейт. Ошол хадис келгенде биз карайбыз, ошол туура хадиспи же туура эмес хадиспи, аныкталган хадиспи же аныкталбаган алсыз хадиспи билишибиз керек. Бул табииндердин учурунан баштап биздин азыркы заманга чейин келген алымдардын жол жобосу. Ошентип хадисти аныкташкан. Анткени бизге хадис кантип жетип келген? Бизге мисалы ошо хадисти китеп жүзүнө түшүрүп аткан адам өзүнүн устазынан хадис уккан болсо, ошону талдайт. Мисалы, мага устазым пайгамбарыбыздын атынан ушундай хадис айтты, ал устазыма анын шейхи ушундай дептир деп, ошентип отуруп сахабага такалып, анан сахаба пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам риваят кылат. Мына ушул адамдар бири-биринен угуп хадисти риваят кылуусу, ошо адамдардын бири-бирине байланган, бири-биринен уккан хадисти угуу риваяты, мындай айтканда адамдардын байланышкан чынжыры, муну иснат деп коет. Мына ошол эки иснатты аныкташ керек. Бул туура иснат арасында жалганчы же бири-бирине байланышпай калган жери жокпу же барбы деп, ошону илим ээлери, аалымдар тастыктап, талдап билишет. Мына ошолорго кайрылып, же болбосо алардын китептерине кайтып, анан ошону билип алса болот. Муну ар бир адамдын колунан келе бербейт, муну билимдүү адамдардын колунан келет. Ошол себептен ушундай хадистер келгенде такташыбыз керек. Айрыкча жанагы аалымдардын арасында таанылбаган бир китептерден алып келишет да. Ушунча бир баланча деген китепте ушундай келиптир депчи. Мына ошондой нерселерди биз тактап, аныктап билип алышыбыз керек динибиз үчүн. Ооба, мындай маалыматты так жазып, элдерге туура динди жеткирүү максатында аракет кылган жакшы сайттар, жакшы каналдар бар. Булар жок эмес. Ошо колунан келишинче алар Куран аяты болсо тастыктап, хадис болсо ошонун номерлеринен бери, алынган булактарынан бери жазып, элге таратып жүргөндөр бар да. Буларга рахмат. Алдай ошондой каналдарга, тааныган адамдардын каналдарына жазылып катталып алсаңыздар, ишенип кабыл ала берсеңиздер болот. Мына таанылбаган жакта мына көп кызыктын баары ошол тараптан келет. Андан кийин, ошо хадистен кийин, мисалы, аалымдардын окуяларына, алардын өмүр баянына байланыштуу кээ бир икаяттарды жазып чыгышат. Баланча аалым ушундай болуптур, мындай ибадат кылыптыр, тигиндей ибадат кылыптыр, ушундай адам болгон экен депчи. Болсо ошолордун жашоосунан үлгү алуу максатында ушундай нерселер жазып чыгат. Муну да тактап, кайсы булактан алынган, кайсы жерде жазылган, муну да такташыбыз керек. Жана ошондой эле адамдар өзүнүн жашоосунан көргөнүн, билгенин, болуп аткан нерселерди жазышат. Бир адам болуптур, ушундай окуяга туш болуптур, анан балдары таштап кетиптир, карабай кетиптир, анан балдарын Алла Таала мындай жазалаптыр деген ошого окшогон бир окуяларды, икаяларды жазып эле таратып беришет. Мунун көбү тең же ойдон чыгарылган болот, же болсо бир маалыматты туура эмес угуп алышып, ошону бири-биринен угуп отурушуп, бурмаланып кеткен болот. Мына ушундай нерселерден биз өтө сак болушубуз керек. Мына айрыкча мурунда көп тарап жүргөн, азыр эле бар болушу ыктымал, кез-кезде чыгып калат. Мисалы, ушул кайрылууну катты окуган болсоң, окуп туруп, сен дагы 10 кишиге жок дегенде тарат, эгерде таратпай калсаң сага башыңа кыйынчылык келет, кырсыкка учурайсың, баланча деген адам таратпай койсо ушундай болуптур деген коркутуу үркүтүүлөр бар. Анан адамдар корккондон ал чынбы жалганбы деп эле таратып берет. Анан кээ бир адамдар ушу динге чакырайын деп эле, ислам динин жакшы көрсөтөйүн деп эле, динде жок маалыматтарды, болсо токулган, ойдон чыгарылган окуяларды жазышып эле, элдерди кызыктырып эле тарата беришет. Бул нерсе болбойт. Ислам дининде биз чындык менен чакырабыз, эч качан жалгандык менен чакырбайбыз. Бул хидаятты Алла Таала берет. Биз канчалык жанталашып, туура эмес нерселерди ойлоп таап, бир нерселерди токуп, кызыктуу макалалар жазсак дагы, Алла Таала хидаят бербесе, ал адам туура жолго келбейт.
Биздин мойнубуздагы милдет эмне? Алла Таала пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткандай: "Ва ма алейка иллал балаг", сенин мойнуңдагы милдетиң жеткирүү гана. "Иннека ла тахди ман ахбаб, валакинналлаху яхди ман яша", дейт Алла Таала айтып. Сен каалаган адамды, сүйгөн адамды туура жолго сала албайсың. Биз каалаган адамды туура жолго салабыз. Демек бул хидаят Алла Тааланын колунда. Анан баягы жакшылык динге кызмат кылайын деп эле жалган маалыматтарды таратып берген бул болбойт такыр эле. Балким биздин ислам таза аруу динибиз мындай жалган маалыматтарга, жалган дааватка эч качан муктаж эмес. Биздин дин баардык нерсени камтыган. Адамдын жашоосуна керек болгон, Алла Таала менен пенденин ортосунда болгон мамилени, адамдар менен бири-биринин ортосунда болгон мамилени, керек болсо адамдар менен айванаттардын ортосунда болгон мамилени, баардык жаратылышка болгон мамилени баарын камтып кеткен. Экономика, жашоо, медицина ушунун баарын камтыган. Ошону билип эле элге туура маалымат деле берген адам жетишпей атат. Ошондуктан мусулман биртугандар, биздин динибиз жана мусулмандар эч качан жалган маалыматка муктаж эмес даават кылууда. Балким жалган маалымат адам баласы эмне кылат? Жаңылыштыкка алып барат дагы, анан ислам динине зыянга алып келет. Мына ошол себептен Алла Таала Куранда не деп айтып атат? Мына Худжурат сүрөсүндө: "Я айюхаллазина аману ин жаакум фасикун бинабаин фатабайяну ан тусибу кауман bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin". О ыйман келтиргендер, силерге бир адилетсиз, ишеничсиз адам бир кабарды алып келген болсо, аны аныктап белгиле. Эмне себептен? Ан тусибу кауман bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Ошол бир коомго жаңылыштыктын, наадандыктын натыйжасына зыян келтирип алып, ошонун аркасында өкүнүп калбооңор үчүн ушундай кабарларды аныктап, тастыктап, чынын же төгүнүн билип алгыла деп Алла Таала буйрук кылды. Муну Алла Таала мына кыска аятта эле бизге чоң эреже берип койду. Ошол себептен биз ар кимдин кабарын, жеткирген жаңылыгын ала берген болбойт. Ошол адам адилеттүүбү, кандай адам ошол алып келип аткан кабар таратып аткан адам чын адамбы, жакшы адамбы, ошону тактап, анан кабарын биз кабыл алышыбыз керек. Мына ушул аятка тиешелүү Ибн Касир деген чоң алым өткөн, ошол өзүнүн тафсиринде мындай деп айтып атат: "Я'муруллаху та'ala битасаббут фи хабарил фасиq лиюхтата лаху лиалла юхкама биқавлихи фаякуну фи нафсил амр кадибан ау мухтиа". Алла Таала ошо ишеничсиз, адилетсиз адамдын кабарын алууда аныктап тактоону буйруп атат. Эмне үчүн? Лиюхтата лаху, этият үчүн, сактануу үчүн. Лиалла юхкама биқавлихи фаякуну фи нафсил амр кадибан ау мухтиа. Ошол адам ошо жалганчы болуп калышы ыктымал, же болсо ката кетирүүчү болуп калышы ыктымал, ошонун кабарына таянып өкүм чыгып калбас үчүн ушундай буйрукту берип атат деп ошо алым ушундай деп баяндап кетти. Демек биз ар бир кабарды, айрыкча динге байланыштуу кабарды биз ушуну тактап билип алышыбыз керек. Анан кээ бир адамдарга окшоп эмнени укса эле ошону элдерге жайып, элдерге айта берүү бул туура эмес. Балким ошол адам жалганчылардын катарына кирет. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Муслимде келген хадисте, ошо Сахих Муслим хадис жыйнагында келген хадисте мындай деп айтып атат: "Кафа бил мар'i кадибан ан юхаддиса би кулли ма сами'". Адам баласы ар бир уккан нерсесин сүйлөп айта берүүсү ошол адамдын жалганчы болушуна жетиштүү деп. Демек адам, ар бир адам ошо эмнени укса, ошону тактабай эле элге айтып жеткире берген болсо, ошол адам жалганчылардын катарында. Анткени анын уккан нерсесинде жалган нерсе болот, туура нерсе болот, туура эмес нерсе болот. Ошонун баарын эле талдабай эле, аныктабай эле айта берген болсо, эмне? Ал жалганчылардын катарына кирет. Бул өтө коркунуч нерсе. Ошол себептен ар бир мусулман ар бир айтып аткан сөзүндө, таратып аткан маалыматында өтө этият болуш керек, сактаныш керек. Ошондуктан жанагы биздин аалымдар ошо хадис илимин алып атканда, жазып атышканда өтө этият болушканда. Абдуллах ибн Мубарак деген чоң алым өткөн, ошол айтат, бул алым ошо Абу Ханифа имам Азамдын доорунда болгон алым, ошол айтып атат: "Алиснаду минад-дин, вала вала алиснаду лaqala ма ша". Бул иснад жана айтып кеттик го, бул хадисти риваят кылып, бири-биринен угуп, бири-бирине жеткирген адамдардын чынжырын иснад деп айтабыз деп. Ошол киши айтып атат, Абдуллах ибн Мубарак: "Эгерде динибизде бул иснадты талап кылуу, иснад илими жок болгондо, ким кааласа ошо каалаган нерсесин айтмак эле" деп айтып атат. Демек ошо ар ким өзүнүн каалаган оюнан чыгарган нерсесин айта бербесин. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын атынан хадистерди туура же туура эмес же жалган кылып элге жая бербесин деп ошентип иснад илимин талап кылышкан. Мисалы бирөө ошол доордогу бир хадис айтып келсе, сен кимден уктуң деп андан сурашат. Ошо сен уккан кишиң ал кимден угуптур деп ошентип отуруп пайгамбарыбызга чейин жеткенге чейин ошол адамдардын таржыма калын, алар ким болгон, адилеттүү болгонбу, адилеттүү болгон эмеспи, жалганчы болгонбу же чынчыл болгонбу деп аныктап, анан ошого жараша бул хадис туура же туура эмес деп өкүм чыгарышкан.
мына бул эмне себептен ушул биздин динибизге туура эмес жалган маалыматтар кирип, анан ошонун натыйжасында элдер Алла Таалага туура эмес маалыматка таянып сыйынып албасын, элибизге ушундай туура эмес маалыматтын аркасында жалган өкүмдөр кирип кетпесин деп аалымдар ушундай өтө этият болушкан. Биз дагы ошолордун жолуна ээрчип, ар бир уккан нерсебизди аныктап, тастыктап алалы. Андан кийин мына динге байланыштуу болгондон кийин бул мамлекетке жана жалпы коомго байланыштуу кабарлар да бар. Мына азыркы убакта аябай бул нерсе өтө эле бир көйгөй маселе болуп кетти. Азыр мына айрыкча интернет бетин ачсак эле шумдук темаларды коюп коюшат. Элдерди баягы кызыктыра турган, эмоцияга тарта турган, тез көрүңүз, ушундай жаңылык болду, бул жерде апат болуптур, баланча киши бул кылмышты мойнуна алыптыр, тиги мындай болуп кеттир деп ушак жалган кабарларды жазып чыгышат. Анан элдерди кызыктыра турган темаларды коюп коет. Ичин ачып көрсө бир болбогон эле нерселер. Алардын максаты эмне? Азыркы убакта адамдардын көбү баягы кабарды жеткирүү максат эмес, ушу элдер топтоп ушу мен ачкан каналды көрүшсүн, мага дегенде лайк деп койшобу, ошол экиндей бир болбогон нерселерди мага бассын, мени тиги ээрчигендер, менин дайыма көрүп тургандар көбөйүшсүн, ошонун аркасынан акча табайын дегендер, ушундай ар түрдүү максаттагы адамдар бар да. Алар ошолор ушундай нерселерди ойлоп таап, анан элдерди азгырышат. Анан ошо өздөрүнүн киргизген маалыматтарына жалганды, туураны, катаны баарын ылгабай эле киргизе беришет. Ошондуктан ар бир мусулман этият болуш керек. Көрүнгөн каналга эле кирип, көрүнгөн жиберилген видеолорду же жаңылыктарды окуп кабыл алуу бул туура эмес. Ар бирин тастыкташ керек. Балки мусулман өзүнө пайдалуу нерсе менен убактын өткөрүш керек. Дин илимин үйрөнүү, Куран окуу, намаз окуу, зикир кылуу, жетимдерге, жесирлерге жардам берүү, үй бүлөнү кароо, аялдарга жакшы мамиле кылуу, бала чаканы кароо менен ушу менен өткөрүп, убактысын пайдалуу өткөрүш керек. Мына ошондой эле дагы зыян келтире турган нерсе мамлекетке байланыштуу кабарларды да туура эмес таратышат. Азыркы убакта кары жашы дебей баары тең саясатчы болуп кеткен. Анан азыр гезиттин беттери, интернеттин беттери баардык саясатчылардан айрылбай калган. Кандай бир кадам жасаган болсо, эми жаңылбаган адам болбойт да. Бир саясатчы жаңылып калган болсо, же жаңылбаса деле аны жаман көргөн адамдар ушундай бир иштин учу чыкса эле ошону тоодой таштай кылып элге жаман көрсөтүп, же аны мактап ошондой кылып чыгара беришет. Ар кандай жаман макалалар чыгарышат, какшыктарды айтат, же болбосо ошо мамлекетте боло элек нерселерди элди дүрбөлөңгө салып, ушундай болуптур, мындай болгон аттыр, чегара жабылган аттыр, же болбосо ушундай кымбатчылык болот экен, бул нерсе токтойт экен, же бул нерсе келет экен деп эле болбогон ушундай жаңылыктарды таратып, элдерди дүрбөлөңгө салат. Бир-эки күндөн кийин карасаң, ал жалган болуп чыгат, же болбосо расмий тараптан бул туура деп туура эмес деген жаңылыкты көрөбүз. Ошол себептен урматтуу мусулман бир туугандар, ар бир эле туура эмес жаңылыкка ишене бербейли. Карайлы, ошол мамлекетке байланыштуу болгон жаңылык болсо, же мамлекеттик органга байланыштуу болгон бир жаңылык болсо, ошолордун сайттарына кирип, же телефондоруна байланышып, тактап, болсо бир аз чыдай турсак эле ошонун чын төгүнү өздөрү баяндап коет, чыгарып коет. Ошол себептен эч качан шашылуунун кереги жок. Анан уга калып эле ушундай кабарларды жанталаш бирөөлөргө кабарлап жеткирүүдөн да алыс бололу. Анткени биз жалган кабарга себепчи болуп калган боло турган болсок, ошонун аркасынан бирөө зыян тарта турган болсо, бул күнөө. Зыян тартпаса да күнөө. Ким зыян тарта турган болсо, күнөөсү андан бетер көбөйөт. Ошол себептен бул өтө коркунучтуу маселе. Жана ошондой эле жалган кабарлар бул жеке адамдардын өздөрүнүн жашоолорунда. Мисалы, ар бир адамдын колунда телефон бар деп айтып, азыр ошо бирөөнүн бир адамдан, жакынынан же досунан бирөөдөн бир адам жөнүндө бир туура эмес маалымат ушакты угат, аны ал бирөө бар башка бирөөгө таратат, анан ал тиги адамга жетет, анан келип сен эмнеге ушундай дедиң дейт, анан урушуп, талашып жатып калышат. Мына ушундай нерселер көп. Канча деген достор бири-биринен айрылышып, үй бүлө бузулуп, кошуналар бири-бирине киришпей, туугандар бири-бири менен учурашып жүздөшпөй, канча деген ыз чуулар чыгып атат. Ошонун аркасынан канча деген жаштар туура эмес жолго түшүп кетип атат. Ошонун баарынан биз сактанышыбыз керек. Ошо Кудай Тааладан коркуш керек. Бирөөнүн зыян тартып калуусуна мен себепчи болуп калбайын деп өтө этият болушубуз керек. Балким ошо жакшылыкка себепчи болоюн, жакшылыкты жеткирейин, жакшылыкка чакырайын элдерди деп ушундай ниетти коюп аракет кылышыбыз керек. Алла Таала баарыбызга туура жолду көрсөтсүн, элдибизди туура эмес жалган кабарлардан дайыма сактасын.